Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alloh taolo cheksiz maqtuloo жана пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Биздин жашообузда кездешкен өтө көп кездешкен амалдардын бириси баян угабыз же болбосо баян айтабыз. Эми баян кылуун адептер көп эле жерде айтылып жүрөт да. Баян кылгандагында кылыш керек, эмне кылыш керек. Бирок баян угуунун адептерине көп адам маани бербей калат экен. Маселенин бардыгы ошол жерде экен. Алымдарыбыз айтат, шайтан эң биринчи фарызды жок кылбайт дейт. Сен намаз окуба, сен орозо кармаба, анан сен зекет бербе деп, же ажыга умрага барба дебейт экен. Кичинекей амалдардан баштайт экен. Адептерден эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Мындай да болот. Мындай варианты дагы бар деп олтуруп, анан адепти таштатып, анан сүннөттү таштатып, анан барып туруп, анын натыйжасында адам кантип фарызды таштап салганын байкабай калат экен. Ошондуктан ким адептерге көңүл бурса, анын фарзы толук деңгээлде аткарылат экен. Ал эми ким адептерге же болбосо мустахаб деп коебуз, ошону бизге которгондо адеп болуп эсептелет. Ар бир амалдын адеби бар, кылсаң соо алат экенсиң, кылбасаң күнөөкөр болбойт экенсиң деп таштап алып кетип калат да кээ адамдар. Ошондон биздин фарыздарыбыз толук болуш үчүн ар бир диний амалдын адептерине көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү темабыз баян угуун адептери. Мына көпчүлүгүңүздөр мына бир айлык окууга келдиңиздер бул жактан. Анан калгандарыбыз дайыма баяндар болуп турат, башка болуп турат. Эми бир ай бою же болбосо негизги өмүрүбүздө жакшы сөздөр, Куран, хадис айтылып атканда кандай кылыш керек? Кандай угуш керек? Динибизде жаңылануу жок. Динибизде кайталоо, такрор бар. Бардык пайгамбарлар келген, бардыгы бир калимага чакырган. Бир эле сөздү айткан, бардыгы бир эле динде болгон. Бардыгы İslam dininde olan bardığı, biro içindeki şariatlar başka olgan. Bizden şariatımız başka, bizge çenki peygamberlerden şariatı başka olgan. Birele nerseni bular kaytalayıveret dep turu adamlar bayandan götürüp gedet. Kayrele oşal Allah'ın uluqtayıveret. Kayrele oşan aytıveret dep. Dinimizde жаңыланы жоқ, жаңы nerse aytılınbaydı. Dinimizde kaytalı var. Kança köp kaytalagan sayın adamın жүрөгүнө oşonçoluk tereң olturatken amal kılganга көбүрөөк түрткү болот eкен. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты, эгерде ниет тура болго турган болсо, баяндан сөзсүз пайда бар. Ва инна минал баяни ла сихрун. Акыйкатта баяндарда, Куран, хадис, жакшы сөздөрдө адамдын өзгөртө турган, адамдын жүрөгүнө бир пайда жеткизе турган бир сыйкыр күч бар dedi. Аллах субхана ва таала Куранда сахабаларды мактаганда, алар Куран, хадисти жакшы угаттагын ошону эң жакшы деңгээлде ээрчийт деди. Давуд алейхиссалам дайым айтат эле, Алла, сенин сөзүң болуп аткан жерден эгер мен өтүп кете турган болсом, байкабастан өтүп кетсем мен бутумду сындырып сал деп. Байкабастан өтүп кетсем мен бутумду сындырып сал деп айтты. А бирөөлөр байкап эле өтүп кетип калат да. Бирөөлөр байкап туруп эле өтүп кетет экен. Ошондон Алла берген биздеги дене мүчөнү туура нерсеге иштетпесе, ал сөзсүз экинчи туура эмес нерсени ал кылат экен. Кол мисалы жакшы жака жумшалбаса, муну менен жамандык сөзсүз болот экен. Кулак менен жакшы нерсе укпасаңыз, баян болуп, баян угулбай эле чыгып кеттиңиз, сыртка чыгып бир ушак угат экенсиң, же дүйнө, дагы эле дүйнөнүн артындагы сөздөр болот экен. Ошондон баяндын угуп атканда биз адептерин сактасак, кайталана берсин, кайра кайталана берсин. Ошол ар бир кайталанганда Аллах Таала бизге пайдаларды, жаңы нерселерди кайра ача береткен, түшүнүктөрдү сала береткен. Биринчи баян угуп атканда эмне кылыш керек? Баянды толук көңүл буруп угуу. Толук көңүл буруп угуу дегенде кулак, көз, ой. Адамдын көзү каякта болсо, анын ою ошол жакта болот. Демек, баян угуп атканда баян айтуучуну карап туруш керек экен. Башка жакты карап туруп мен угуп атам дегенибиз ал жалган экен. Көз каякта болсо адамдын ою ошол жака, ойгүлүк кетип калат экен. Шайтан ушунчалык бизге зулумдук кылат. Жакшы сөздөрдү келип аткан учурда болбот дегенде бир адам кетип калышы мүмкүн, же болбот дегенде уктап калат адам. Ошондон пайгамбарыбыз айтты, жума күнү жума хутбасы болуп атканда уйкуң ары келсе, местан алмаштырып алгыла деди. Местаны которула, сен ал жерге шайтан орношуп алыптыр деди. Ошондон жакшы сөз болуп аткан адам күнүмдүк уйкусун уктады, норма. 6 саат, 7 саат, 8 саат уктады. Бирок дагы эле уйкусу келип аткан болсо, баян башталганда, демек ал адамдын чарчаганынан эмес экен. Балким шайтандын ошол учурда бизге
Gözüздü qaray üylөгөндүгүнөн экен, адам ошондон кийин уктап калып, баян башталганда турган, бүткөндө дуасында кошулуп калган болду. Ортодо эчтеке укпай калат экен да. Адамды ошол баяндан жакшы пайда албай калбысын деп шайтан бизди азгырган аракет кылат. Ошондон биринчи баянды толук баштан аяк укканга аракет кылабыз. Бирөө 5 мүнөт баян кылабы, 10 мүнөт баян кылабы. Иншалла жакшы ниетте отурсак, биздин жашообузда кетип аткан кемчиликтер ошол жерде айтылат. Кетип аткан кемчиликтер, сиз таппай жаткан суроонун жооптору ошол баяндын ичинде сөзсүз айтылат. Кыйналып жүрөсүзбү? Кыйналып атканыңызга жол айтылат. Карызга батып калган чыкпай жүрөсүзбү? Анын жолу айтылат. Бирөө кыйналып атат. Ички дүйнөсү кыйналып атат. Демде салдырсамбы, не кылсам экен деп баянда ошонун чечимдери айтылып калат экен да. Эгерде ниет туура болуп эле баштан аяк олтурган болсо дейт. Экинчиси, баян болуп жатканда сүйлөшпө. Негизинен жамаат бир иш кылып атканда, шариятыбызда бир жамаат бир иш кылып атса, ошого каршы жүрүү бул өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Мен бул жерде баян болуп атат, баары угуп атат, экөө ковурашып наракта сүйлөшүп атат. Сүйлөшкөндүгү бир күнөө, адамдардын кылып аткан амалына каршы кылып атканда бир күнөө болуп калат экен да. Ошондон эң чоң учурда бизди азгырып аткан нерсе эмне? Ошол чөнтөгүбүздө турган чоң кичине өзүнө карабастан телефон. Жооп келип калды болуш керек. Бир карап койсоң, WhatsApp'тан жооп жазды сага. Келип калган болуш керек. Ошондуктан эң жакшы нерсе кирип атканда ибадатыңыз толук болсун. Калыс Алла үчүн болсун дегенде 5 мүнөткө, жарым саатка без звук эмес. Өчүрүп салың, полный өчүрүп салың. Ошондо оюңуз жаныңызда, чөнтөгүмдө телефонум өчүк, сиз ибадатты жакшы аткарасыз. Эгерде андай болбой калса, без звукка салдыңыз же вибрацияда турат, аны оюңуз чачыра берет, бирөөгө чалып калды экен, бирөө бирдеке деп калды экен. Ошентип ибадаттан дагы, баяндан дагы эч кандай рахат албайт экенбиз да. Учурда сүйлөшпөйт. Башкалар анын көңүлүн бурганга аракет кылат. Чөнтөгүмдө телефонум чыңырады, бардыгынын ою бузулат. Ошондон өзүбүздүн ибадатыбызга минус кетет экен, башкалардын ибадатына минус кетет. Ошондон азыркы учурда ушул башкалар менен сүйлөшпөө дегенге ошол уюлдук байланыштарды эң жакшысы өчүрүп кирсеңиз 20 мүнөткө, 10 мүнөткө иншалла кылган ибадатыбыздын рахатын дагы алабыз. Бирөө суроо берди. Мен ибадат кылсам, оюм бир жерде эмес деди. Оюмду чогултканга аракет кылам, чачырап кетет. Чогултканга аракет кылам, чачырап кетет. Кыйналып кетем дейт. Не кылсам болот дегенде айтты. Алдын ала келип 20 мүнөтпү, 10 мүнөтпү келиңиз дагы Алланы эстеп, акыретти эстеп, кичине ойлоруңузду чогултуңуз. Ушинтип үзгүлтүксүз машыксаңыз, сиз намазда туруп оюңуз чачырабай калат. Азыр жолдо келет канча ушулдур. Такбир какканча телефонго жооп бермей. Анын каякта ибадаттын рахаты? Намаздын сүрөтү эле болбосо, ичи сынып калган. Ичинде не чыкканда? Ошондон динибизде бир бар сооп алуу бар экен, анан бир пайда алуу бар экен да. Сиз намазга тургандыгыңыз үчүн сооп алдыңыз, бирок пайда албай калдыңыз. Пайдасы эмне эле? Ички сезимдериңизди куруп эле да. Демек, баян болуп жатканда колдон келишинче унчукпай, угуп беришиңиз керек экен. Шашырсызбы, унчукпай чыгып кетиш керек экен. Мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Катышып коюш керек экен. Ошондон ислам тарыхында эң чоң казат бул Рим империясы менен болгон. Мусулмандардын ортосунда чоң бир казат болгон. Аны эң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманасынан кийин Абу Бакыр Сыддыктын заманасында болгон Ярмук деген казат болгон. Билгендер бар, билбегендер бар. Ярмук бул эң чоң мусулмандын аскери менен мусулман эместердин аскери чогулган беттешкен. Мусулмандардын саны канча? Уламалар айтат 40 000 же 30 000 дейт. А булардыкы канча десе 5,5 миллион эле дейт. 5,5 миллион, бирок жеңилип калды. Рим империясы ошондо эң акыркы чечим болчу, ошондо Рим кулады. Жеңилип калды. Римдин жеңилген аскерлери барды дагы, падышасы айтты, силер аздыктан жеңилдиңерби деди. Жок деди, алар 30 000 эле деди. Биз 5,5 миллион элек деди. Анан неге жеңилип калдыңар деп урушту. Бир аскер айтты, эгерде падышам мени өлтүрбөсөңүз, жазалабасаңыз, мен ошонун жоопторун айтамын сизге деди. Айткының мен сага эч кандай жаза бербейм деди. Ошондо жанагы аскер айтты. Мусулмандар күндүзү кечке орозо кармайт экен, ачка жүрөт экен, алар муну орозо дейт экен дейт. Түндөр ыйлап өткөрөт экен, күндүзү 5 мал ибадат кылат экен, алар муну намаз дейт экен дейт. Булар таңга мал турушат экен, эрте менен эрте күн чыкканга чейин туруп
иштерине жөнөп кетет экен. Анан алардын башчысы сүйлөп атканда көздөрүн ылдый кылып, бир кыймыл аракет кылбастан айткан сөздөн ушундай кунткой уушат экен. Биз мына ошондуктан жеңилдик. Биз күн көтөрүлгөндө турабыз дейт. Биз ибадат кылбайбыз. Алардын байлары кедейлерине зекет берет экен дейт. Байлары кедейлер, бизде болсо байлар кедейлердин акчасын тартып зулумдук кылат. Мына ушул себептерден улам биз көп болсок да жеңилип калдык дейт да. Ошондон сахабалардын көп жерде макталынган сыпаты ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча баян айткан болсо Курандан, хадистен ошон толук беришкен экен. Бизге деле ошол пайгамбарыбыздын сөзү бир эле хадис айтылды, 5 хадис чыкты. Бирөө чыкты. Мейли жаңы эле адам Алла улук деп чыкты. Калиманы айтты. Угу берели. Угуп койрели. Айтып аткан адам бул жаңы экен, бул мындай экен деп жаман ойго, жаман күмөнгө барбастан менин пайда мага пайда болот десек, Алла ошо бир сөздөн да пайда бере берет экен. Ошондон мунафыктар пайгамбар алейхисаламдын баянына келет эле дагы, отуруп берет эле, бирок иштеринен жокко чыгарат эле. Айткандары жалган ичинен. Ошон эле каршысына сахабалар бул айтканы хак, акыйкат, акылыбызга батпаса да чындык деп тастыктаганда мунафыктар түбөлүк тозокко кетти. Сахабалар алар бийик даражаларга жетти дейт. Анан акыркысы баянга бекем якын алып келип, айтылып аткан сөздөргө ишенип тастыктап олтурган болсок, ошол айтылган баяндардан бизге пайда болот экен. Мына ушул адептерин сактасак иншалла, Аллах Таала ар бир айтылган Курандын сөзүнөн, хадистин сөзүнөн бизге пайда берет экен. Болбосо баяндар 1 саат, эң көп жума баяндар 1 саат. Жөнөкөй баяндар 10 мүнөт, 15 мүнөт. Бирок адамдар сааттап чайханада, кыштын күнү баняда, бильярдта канчалаган сөздөрдү, дүйнө акыреттин күйгүзүп сала турган сөздөрдү айтышат. Бирок аны кыжылат болбостон берилгендик менен угат да. Хадиске келгенде, Куран келгенде уктап калмай, же кетип калмай. Ошого иншалла динибизден толук пайда алыш үчүн биз ушул адептерге көңүл буруп койсок, иншалла динден бизге пайда болот. Аллах Таала баарыбыздын айткан уккан сөздөрүбүзгө амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Ахир даавана анил хамдулиллахи роббил аламин.